Assalamu алейкум, урматтуу ВСК Production YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз сиздерге репортаж тартуулоо үчүн Атайын Бишкек шаарына келдик. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында 4-5-6 март күнү суроолор боюнча 7 март күнү өткөн Универсал командасынын жеке концерти бүгүн Бишкек шаарында спорт ордосунда өткөрүлүп жатат. Өзүңүздөр байкагандай сахна өзгөчө жасалгаланган. Аны эмесе бул концерт кандай өтүп атат, сиз менен биргеликте байкайбыз. Кеттик. Достор, менин жанымда бүгүнкү күндө өзгөчө күйөрман Атайын Памирден келген десем болот. Турганбай, ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүз? Концертке негизи келип турасың башка концерттерге? Универсалдын эмес, башка концерттерге? Мен бүгүн аябай кубанычтамын. Сизди көргөнүмө жана ушул концертке катышуучу болуп келгениме. Негизи мындай концерттерге мен келбейм чынында эле. Мен Бишкекке келгениме 4 айдай болду. Окуу менен, тияк менен алек болуп эле бул концертке чынында эле биринчи жолу келишим мындай. Нарында мындай айтышка, төкмө акындардын айтышына бир 2 жолу бардым. Анан мындай тамошо концерттерине Ошто дагы көп бардым, бирок бул концертке биринчи жолу экен да, ушу Универсал командасыначы. Биринчи жолу келишим. Концертте кантип күлөсүң? Күлөм. Концертте ушинтип эле күлөм, бирок катуу күлүшүм мүмкүн, балким катуу ойносолор. Эмне күтүп атасың? Кандай өзгөчөлүк күтүп атасың? Концертти аябай мындай толкундоо менен канча күндөн бери күтүп келдим. Бир кайгылар болуп, мындай проблемалар болуп атты, бирок ошо концерт менен күлүп, кичине чер жазып, элдер менен бирге арылалы деген максатта концертин уюштуруш максаты деле ошол да, элди мындай күлкүнүчкө тартуулап кичине. Универсалга бир калоо тилек болсунчу. Мындай эле айта берейин да. Универсал командасы сиздерге, ишиңиздерге ийгилик, дайыма ушундай алдыга сүрөп, элдердин мындай кайгысын, муңусун мындай күлкүгө тартуулап, жакшылыкка тартуулап жүрө бериңиздер. Ушу Универсалда жетектеп жүргөн агаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Ушундай иштерди уюштуруп, жакшы элге жакшы нерселер тартуулап келатат. Бар болуңуздар, Универсал алга. Рахмат чоң. Сонун эс алып, жакшы күлүп кеттиле. Саламатсыңарбы? Концертке келдик. Универсал командасын сыйлайбыз, барктайбыз. Ар дайым көрүп келебиз. Бардык тамашаларын бизге жагат. Балдарым менен кана балдарым. Балдарым да аябай жакшы көрүшөт. Өзүмдүн кайным бар. Ошол баарыңарга ийгилик бүгүнкү концертте. Жакшы эс алалы, Кудай буйрса. Достор, менин жанымда эстрада артисти Алмаз Шадаев бүгүнкү концертте кантип күлөт? Бүгүнкү концертте деп күлөсүз. Буйрса. Кандай атмосфера кандай болуп атат? Эмне күтүп атасыз? Сонун эми Универсал командасы ар дайым абада концерт берген сайын аншлаг менен беришет. Көчөлө Ош шаарында 4 күн, 3 күн коюп 4-чү күн суроолор боюнча аншлаг менен концерт беришти. Бишкекте эле ушундай аншлаг өзү мен ушул баягы жаш жигиттердин баягы араларынан ушул эмени команданы баалайм. Негизи биринчи жолу келип атам концерткечи. Универсал команданын концертине. Бирок баягы көрүп билип жүрөбүз, элге аябай жагат экенин билебиз. Анан бүгүн дагы өзүм отуруп концерт көрөйүн деп. Сиз күткөн тамаша кайсы?
Мен күткөн тамаша эми бир тамашасын экинчиге кайталабайт да. Буюрса бүгүн жаңы форматта жаңы күлкүлөргө ээ болот болушубуз керек. Болгон тамашалар. Буга чейин болбогон. Балдарды билесиз. Чалдарды. Ошол кемпирдин образында сизди билебиз постоянно. Жок, мен кемпир. Жок, биз мындай эле каякта кемпир. Жакшы кабат элек болсун анда жигиттерге бир. Ооба, жигиттерге ишиңерге ийгилик. Ар дайым ушундай элдин чордонунда жүрө бергиле. Инилерин баарыңарды жакшы көрөбүз. Силердин адамгерчилигиңер, силердин талантыңар ар дайым ушу элдин чордонунда, элдин кулуна толуп, жакшы бир жакшы тамашаларды тартып алып жүрө бергиле демекчибиз. Алмаз Шадаев бизде болду. Буюрса жакшы мыкты эс алып кеттиңиз. 3 күн 4 күн мурун өзүбүздүн концертти бердик элек. Буюрса эл точно ошондой экен. Бирок башка инсан да. Бирок башка инсан. Сөздүдө башка. Алмаз Шадаев агабызга ийгилик кылабыз, мыкты эс алыңыз, бир бооруңуз эзилгенче күлүп кетели. Жакшы стресстен арылыңыз, улантабыз. Достор, менин жанымда биздин сахнадагы атабыз Эрмек Нурбаев, Универсал командасынын дагы атасы, биздин мына ошол чоң сахнага чыгышыбызга себепчи болгон инсан, Тамаш шоунун президенти. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сезимдериңиз кандай болот? Окуучуларыңыз эми ушундай деңгээлге жеткени устат үчүн бир чоң кубаныч. Универсал командасы алгачкы жолу оюнга тамашага келгенде кандай эле ушуну бир эстеп? Сезимдер абдан сонун, кубанып жатам, бирок айтып кетчү нерсе бул чек эмес. Универсал командасы үчүн мен ойлойм бул бир гана Бишкекте эмес, мен ойлойм келечекте дүйнө жүзүн кыдырып бардык мекендештер үчүн жакшы концертин коюп берет деп ишенем. Ал эми алгачкы кадамдар эми мен Ош шаарында да биздин Тамашоо филиалына барып жүрдүк. Бияктан эгер Бишкек шаарында эстесек, No Name деген мыкты командабыз бар. Мурат, Кадыр, Йома аттуу, Икром, Динга аттуу мыкты жигиттер, кыздарыбыз бар. Ошолордун составында Акырын, Калыбек менен Садыктын аралашып, жардам беришип жүргөн эсимде. Андан кийин өзүнчө бир команда болуп топтолуп чыгышты. Анан балдардын айтуусу боюнча мен балдардын универсал командасы эмне болуп түптөлгөнүн да билем. Кайсы жерге эмне болуп картошка казганыбы, ушул бир жерге чакырышкан, анан ашар сыяктуу чакырышкан, ашар кылабыз деп. Анан келгенде, по-моему, Актилек келген экөөнү. Анан ошентип чындыгында болсо максаты команданы түптөө болчу. Ошонун негизинде команда түптөлүп, андан кийин Тайыр дагы мынакей кошулду. Ага дагы бир өзүнүн биз шарттары бар экен. Оштун чемпиону болсоң, анан гана кошуласың деп. Ошентип ал шартты дагы Тайыр ийгиликтүү өтүп, Кудай буйрса мынакей жакшы 4 мыкты жигиттен түзүлгөн универсал командасы биздин Тамашоонун чемпиондору бүгүн концерт берип жатат. Албетте кубанычтабыз, сыймыктанабыз. Эми бир гана универсал эмес, жалпы эле Тамашоо лигасынын жалпы бардык облустарынан, айылдарынан, шаарларынан келген бардык жигиттер менен сыймыктанабыз. Достор, биз менен Эрмек Нурбаев агабыз болду. Мыкты эс алыңыз, стресстен арылып, бир сонун болсун. Ийгилик. Assalamu alaikum, Rasulullah. Биз сахналардын эле болобуз. Эми не керек, не жок кызматта отурабыз азыр. Балдар байкап дегендей. Эл жакшы нерсени күтүп болот. Себеп дегенде эми Ошто концерттерди угушум боюнча аябай жакшы өтүп тур. Ошол программа менен бул жака келип атышат. Анча-мынча өзгөрүүлөр менен. Демек жакшы эле. Себеп дегенде ал жакта 3 күн коебуз, анан 4-күндө Сурамп эли батпай атканына караганда, бүгүн Бишкекте да уже эли батпай калганына караганда, күтүүлөр жакшы, акталса болду. Кантип тааныштыңыз эле, ошол күндү бир эстебеликпи? Сиз Тамашоо универсал командасы Оштон келгенде кандай болгон? Кайсы жылдары Тамашоонун 5-сезонунда анда жаңы келип баштаганда мындай 1-2 оюнга келгенде көп деле сүйлөшкөн эмеспиз, бирок 3-oyunda бир кыштын күнү келгенде
6 сезондо мына келип подсказка берип атат, бирок 5те келип кеткен мындай. Садык байке айтып атат. 6-сезонда таанышканбыз. 5те таанышканбыз. 5те биз массовкада ойнойт элек, тааныбайт элек. Массовкада ойноп жүргөн кезинде таанышканбыз. Кыска форматта эмне кылабыз, досум деп жүргөндө. Бир кел азыр элдин баары мындай мо Элдос апыртып атат деген болбосун. Жалган болуп калбасын. Садык байке чынын айтсын. Бетине коюп берейин. Мен 5-сезонда 2 жолу эле келгем. Бирок мындай сыртынан тааныйт. Короче, 5 Бирок Бешинчи Элдос байке сомдо- сизди көрүп жүргөн. жок. Келип, Калыбек менен сүйлөшүп, булар менен сүйлөшүп, буларна үчөө эле келе берип болчу. Бирок 5-сонду эстеп кой, жазгы фестивалда. Прям түнү менен офисте отуруп ойлонуп антип чыгып туруп сен мыкты oyunчунун 5те алдың беле? Жок, 6дабы? Анда мен калып кайттым. Анда сиз алдап койдуңуз. Мен калып Садык кайттым. байке чын айтты. 6-сонда Дайым чын сүйлөйм. 6-сонда чыгып келип эмне кылабыз, кандай кылабыз деп. Эми себептен биз 6да уже эми кичине көрүнүп калган команда болчу, анан кеңеш сураган уялчу эмес. Таң калышты себептен эми өзүм Эмне менен кылалы деп. өзүм менен тең тушту балдар. Эми бизде ушундай бир жери бар да, мындай өзүбүздүн бир кандай айтсак, кемчилик сыяктуу бир билбей мойнубуз калгыбыз келбейт дегендей сыяктуу чалбар келип биз билбей атабыз бирдемкени үйрөтүп койгула атчы деп ойлойбуз. Үйрөтүп алыптыр деген сыяктуу сөздөр болуп калат. Жок, андай эмес, ушул сыяктуу мындай типа ушу өзүбүз менен тең баладан сурайбызбы деген сыяктуу мындай ичиңде бир жаман нерсе жок, уялбай тартмай эле келип анан бир оюнга ошо как раз жазгы фестивалда аябай жакшы болуп кеткенбиз, мамилебиз мындай жана бири-бирибизге күйүмдүү болуп, анан булар чыгып сахнада жарап отурса сүйүнүп, Актылек байке келбейсизби? Бир Сүйүнүп. жакшы сырлар ачылып. бул аппарак бала болчу да. Чачы көп болчу ал убакта. Анан сүйүнүп жаман бир башкача болгом да ошол оюнда кирген. Анан Биз анан бир нерсени айтып коеюн. Биз Элдостун ата-энеси универсал командасынын күйөрманы. Өзү кыргыздордо ойногону менен ата-энеси Айштабыз менен Айшнебиз биздин күйөрман. Дайым оюнга Бишкек келгенде Элдостордун үйүнө барып жатып, уктап, өзүнүн үйдөгүдөй сезебиз. Тамак ашын жеп, сыйын көрүп, өзүнүн үйдөгүдөй жүрө беребиз. Себеби балдарды апарып көндүрүп коюптур. Балдар ошентип жүрө берет экен Элдостун үйүндөчү. Бирок Калыбек байке кеч айтты. Мен тоймо барган, Айшта менен Айшне мен тоймо барган. Башталып калды. Элдос байке. Жыйынтыктап койсоңуз матанан бир калып тилек айтпаңыз чектерге. калуу тилек айтканда деле эми анын баары орундалып эле, просто ошол нерсени жоготуп алышпасын, ынтымагы балдардын. Эң башкысы. Себеби мисалы баарыбыз эле ынтымактуубуз, бирок чыгармачылык жашоону мисалы көбүбүз уланып кете алган жокпуз да. Командалар арасында мисалы ар бир командадан 2ден 3төн биригип өздөрүнчө иштеп аткан балдар көп, бирок баягы костяк команданыкы турган бойдон Башындагы команда ошол жок болуп кетет да. Бизде деле ошондой 3-4төө башка жумуш менен жүрөт, 3-4төөбүз бир жумуш менен жүрөбүз. Бул ошо ынтымагы тарабасын, главный ушул мисалы бир кармаганы менен кандай деп койсом, темп деп коет эми орусча, ошол темптен түшпөсүн, көтөрүлөрсүн, дальше больше бир жылда бир эмес, бир жылда 3-4 жыл концерт койсо да эл батпай кала турган деңгээлге жетсин. Ийгилик достор. Красавчик болсаң дагы бана. Сигарет чекпейм мен соғадым. Мен кеттім. Настроение өлді, кеттім. Достор, менин жанымда бүгүн концерттин бир өзгөчө образы бар жигит. Ассаламу алейкум. Актылек агабыз. Атмосфера кандай болуп атат? Настрой кандай? Толкундоолор кандай? Бөлүшө бериңиз баарын. Атмосфера мощный. Билет калбады, биз азыр сурап келдик. Билет калбады, анан ичибиздеги толкундоону сөз менен айта албайбыз чындыгында. Себеби Алгачкы жолу, алгачкы жолу борбордо анан мындай ушул сахнадан чоңоюп, ушул сахнадан өсүп дегендей. Эми ичибизге батпай кетип атабыз чындыгында сүйүнгөнүбүздөн. Себеби Бишкекке келбей жүргөнүбүздүн себеби да ушул болгон. Ош шаарыбызда 3 жыл концерт койдук. Быйыл 3-чү жыл коюп, анан Бишкекке келдик. Өзү былтыр эле келмекпиз, себеби пандемия болуп кетке албай калдык. Анан башкача бир толкундоолор болуп атат. Бул жака спорт ордосунун сахнасына дагы бир топ жыл болду чыкпаганыбызга. Ошол дагы бир четинен толкундоо, анан кубанычтан толкундообуз абдан чоң, себеби борборго келип мынчалык чоң масштабта концерт коюш бул ар бир чыгармачылык чөйрөдө жүргөн адамдын максаты. Биз бүгүн максатыбызга жетип олтурабыз десем жаңылышпаймын. Себеби кыргыз элибиз колдоп, күйөрмандарыбыз, көрөрмандарыбыз колдоп, чындыгында Кыргызстандын 7 дубанынан бизди колдоп атышат. Бүгүн көп концерт өтө башкача болот буюрса, спортсмендер чакырганбыз, конокко ырчылар чакырганбыз. Алар тууралуу тамашалар болот, Алар тууралуу эми импровизация болушу мүмкүн. Анан сизден өзгөчө импровизация болот. Буюрса, анан эл билип калды да, сизден күтөт да бул. Ошол нерсе болот буюрса, анан ушул
негизинен кыргыз элибизге ыраазычылык билдиребиз бизди колдоп аткандан. Жана мен 1-2 телефон алып сүйлөшүп калдым. Ысык көлдөн баратабыз, атайын силердин концертиңерге деп, Нарындан, Таластан келгендер. Биздин бүт эле көрөрмандарыбыз абдан көп. Бул жагы Токтогулга чейин Ошко барышты, Чоңалайдан келишти Ошто концертибизге. 3 күн койду. Токтогулдан келген мен да чындап сүйлөштүм. Ооба, ошондой болду. Анан бул жагы Лейликтен бери келген, Кызылкыя жактан үй бүлөсү менен келгендер болду. Биз абдан кубандык. Ар бир ошондой көрөрмандар үй бүлөсү ата-энеси менен келгендер, Москвадан чалгандар болду. Мен билет алып ата-энеми, үй бүлөмү силердин концертиңерге жөнөтөйүн дедим эле деп. Эми ал нерсенин бир жакшы жери биз универсал командасы тамашага чыккандан бери эле эч бир саясатка аралашпайбыз. Анан уят тамашаларды ойнобойбуз. Биздин концертте ошол үй бүлө менен келип, ата-эне бир туугандар менен келип отуруп кенен көрсөңүздөр болот. Себеби эч кандай бир уят тамашабыз жок, же болбосо саясатка кирбейбиз. Биз өзүбүздүн жолубузда өзүбүздүн окатыбызды кылып атабыз. Демек бүгүнкү сценарий дагы ошондой деңгээлде. Ооба, буюрса сонун эч кандай бир уяты жок. Ушу үй бүлө менен көрө турган тарбиялык мааниси бар. Бир кандайдыр бир нерсе алып кетет биздин концертке. Айта тургандай, Анан эң негизгиси концертке келип өздөрүнө бир жакшы бир тарбияны жаштарыбыз алып кетет деген ишеничтебиз. Буюрса 2 ай менет кылдык бул концертте. 2 ай даярдык болду. 2 ай даярдандык. Рахмат. Ийгилик буюрса, ийгилик. Рахмат силерге дагы ийгилик. Буюрса YouTube'дан көрүшкөнчө. Ушул каналга катталып, подписка жазып, лайк басып, комментарий жазып, сонун ой пикириңерди бөлүшүп койгула. Ак тилек сила деп жазыңыздар. Ак тилек сила. Спортко кайткыла жигиттер. İçinizdeki bir болуп аткан толкундоолор. Толкундоо 9 балына долайм. Балына 9 бал долайм. Толкунда өтө күчтүү болду. Себеби бул спорт ортосуна келбегенибизге дагы так 1 жыл болуп калыптыр. Бир аз сүрдөнүү болуп атат. Кудайыбыз колдосын. Концертибиз жакшы болот, Кудай кааласа. Жакшы үмүттөр менен аракет кылабыз. Зал буюрса толду. Келдик, өзүңүз да көргөн болсоңуз керек. Буюрса бир көрөрмандар ыраазы болуп кете турган бир сонун деңгээлде концерт болсун. Бул сахнага келгенде мечталар болгон да. Биринчи келгенде концерт, ушундай концерт койсок дегенде. Ошол учурга бир кайтып көрбөйсүзбү? Өз негизи айта турган болсом жалган болуп калат өзүчө. Мен биринчи именно спорт одосу эмес, просто түшүндө ушундай нерсе көргөм. Сахнага аралаша электе Мурат Жалиев агабыз интип сүйлөп атыптыр. Биз ушул балдар, наркы балдар таанайм да, бирок ошолор менен аракет кылып интип концерт кояппыз да. Өтө чоң зал да, ондай зал Кыргызстанда жок да, по-моюмчу, негизи жок. Бирок мен концерт коюп атам да, анан ойгонуп мен артист болуп атсам деп койгон элем да. Ошондон кийин демек Садык мырзанын түшүндө аян берилген экен. Ошо бүгүнкү концерт ошондой окшойт. Көрөрмандарга кадр артында канча келе албай калган көрөрмандар бар, ошолорго бир кайрылууңуз болсун. Келе албай калган, жетишпей калган, билет ала албай калган көрөрмандар таарынбаңыздар. Буюрса дагы кийинкисинде дагы келебиз. Анан чакырып бергенден кийин келбей койгондор капа болбогула. Өзүңөрдөн көргүлө, биз көңүл менен чакырабыз. Бергенбиз. Сарык Нышамаева агабыз болду. Тамашаларыңыз мыкты өтсүн, бүгүн сизден эл өзгөчө бир. Эптеп сүйлөсөм эле күлө берсин элдер, Шалабан сүйлөсөм. Ассалам алейкум десеңиз күлсүн. Күлүп жатып калсын. Улантабыз. Мынакей, элдер кол чаап баштады. Баштагыла деп атат. Башта. Достор, универсал командасынын капитаны Калыбек Тордубаев. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам, уулум кандай? Жакшы ата. Кандай маанай кандай болот? Бул жакта эми биринчи концерт, бүгүн биринчи жолу буюрса, ушул сахнадан көтөрүлгөн универсал командасы алгач жолу ушул сахнага келип, оштон келип сахнага чыгалы деген бир пландар болгон. Ошол күнгө бир кайтып көрбөйсүзбү? Кандай дейсиз? Мечта болгон го, бизге арзуубуз болгон го ушул жерге чыксак деген мечтабыз болгон. Кудайым ошого насип кылды. Чыктык. Анан чемпион болсок деген дагы биздин арзуубуз болгон. Чемпион да болдук. Чемпион болгондон кийин ушул жерде жалаң гана универсал өзүбүздүн көрөрмандарыбыз ушул жерге толуп келип бере экен деген бир арзуубуз болгон эле. Кудайым ошол күнгө бүгүн жеткирип олтурат. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун.
Банерден турганы дагы бир чоң толкондобу негизи. Ичиңиздеги сезимдер менен бөлүшсөңүз болот. Жок, банерге мен маани бербей элемин. Банерге карай элекмин. Мен айтып атпайм, ушунчалык баягы жоопкерчиликти жакшы көрөм да, анан ошончо сыйлап келген көргөндөрдүн бир көңүлүнө, купулуна толойлу деген эле. Ооба, ошо купулуна толойлу деп эле суранып эле, тиленип эле. Переживание дагы делечи баягы Ошто биринчи күндө концертте айттым беле. Ушундай болуп атат деп. Кудду ошо Бишкекте биринчи жолу да, ошон үчүн эмнеге деди. Ошо жакшы болуп кетсе деген. Ошол эң главный ошол ыраазы болуп кетсе деген эле. Азыр кассада билет калбаптыр. Биз сурадык, анча-мынча гана бир 10-15 билеттер бар, сатып атышат, алган инсандар. Кадр артындагы көрөрмандарга кайрылуңуз болсун. Көбүн эсе чет жактан көргөндөр бар, башка облустардан көргөндөр бар. Кайрылуум кадр артындагы көрөрмандар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Анча-мынчаңыздар жетишпей калдыңыздар. Концертке анча-мынчасы чет жакта болуп калды, бирок биз дагы колдон келишинче сиздерге тезирээк ушул концертибизди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, бизге дагы ийгилик болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар ошол. Достор, мен жанымда өзгөчө динамикасы, өзгөчө көп сөздөрдү такалбастан сөйлөй алган мырза Тайырбек Исманалиев. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай болуп, жакшысыңбы? Жакшы жүрөсүңбү? Амансыңбы? Жакшы, концертке жакшы келип алыңар. Ден соолукту агабыз биринчи сурап. Жакшы келип алыңар, тынчсыңар, жүрөсүңөр. Жакшы силерди көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Жакшы. Бүгүн 2021-жыл Бишкек шаары спорттодо 18:00 универсал командасынын Бишкек шаарындагы алгачкы жеке концерти. Сиздерди көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Мен чогуу болуңуздар аз. Жакшы. Эмоция сонун, концертке даярдыктар жакшы, бардыгы 100% сонун мыкты тамашалар, сонун келип, күлүп, жыргап кетиңиздер. Биринчи жолу жеке концерт болуп атат. Ичтеги сезимдер кандай? Фан болгон да. Ооба, буга чейин биз Ошто деген кыял болгон. Ооба, биз тамашада ойноп жүргөндө эле Кудайым буйрса чемпион болсок, жеке концерт беребиз дегенбиз. Мына Кудайдын насип этип бүгүн Бишкек шаарында жеке концертибиз алгачкы жолу берип атабыз. Ошто биз 3 жолу концерт бергенбиз. Бишкекте мына биринчи жолу Кудайым буйрса бүгүн зал сонун колдоп берсе, эмки жылы Кудайым буйрса 2 күндөн концерт коебуз. Биз менен чогуу болуп, эч алыстабай жаңы тамашалардын күбөсү болуп жүрө бериңиздер. Универсал командасы ар дайым сиздер үчүн болгон мээнетти болгон аракет кылабыз. Ошол күлкү ден соолуктун мүлкү. Күлүп жүрүңүздөр. Ким көп күлсө ошол жашанат дейт. Туурабы? Негизи эгерде тоюңузда ушундай абдан сөздү бат-баттан сөйлөгөн тамада керек болгон болсо Тайырбек Исманалиевке. Тез сүйлөп тоюңуздарды бат-баттан бүт аккаунт калтырып коебуз. Ооба, тез сүйлөп бат-баттан сүйлөй турган тамада керек болсо чакырыңыздар. Тоюңуздарды салбастарбы деп эле. Чоң рахмат, жакшы барыңыздар деп бүтүрүп койгум деп. Достор, биз менен Тайырбек Исманалиев болду. Манай сонун атмосфера сонун. Жумабаев менен өкүлүкап. Бүгүн кызматта, Ошто да кызматта, Бишкекте да кызматта, кайсы жерде болсо өлкөлөр ушундай кызматта жаныбызда турат. Рахмат. Анан кетейиндер. Үй бүлөлүк тынчтык, бекемден солуп, ишиңерге ийгилик, эч качан оорубагыла. Кол чабуулар. Достор, команданын жаңы бир мүчөсү Амантур мырза. Атмосфера кандай болуп атат? Зор, Кудай кааласа. Манай жакшы, Манай чөткүй. Негизи канча жыл болду бул жака командага келгениңе? Бул командага келгениме 2 жыл болду. Буюрса экинчи концертке катышып. Үчүнчү концертке катышып. Негизи башынан бери эле Амантур бар экен. Калоо тилек болсун агаларыбызга бир жакшы калоо тилек. Концертти жакшы өткөзүп алалы. Будан кийинки чыгармачылыктарга ийгилик, баарыбызга, сизге дагы ийгилик, тартып аткан Мелиске дагы ийгилик. Мелиске чоң рахмат айтабыз. Анан Амантур сонун бир анекдот айтып берет азыр. Короче, бир анекдот. Бир апанды кызга барган экен да. Керечи. Апанды кызга барат деген тамашалар бизде өтпөйт, ошондон улантабыз. Достор, өзгөчө образы бар инсан. Командада өзүнүн ордун таап келатат, буюрса жакшылык. Настроение кандай? Настроение зор. Зор, өтө сонун чын. Баарына ийгилик чындыгында. Ошо омат үзе берсин баардыгыбыз. Ошо жакшы өткөрүп алайлы концертти. Бул да бир чоң жоопкерчилик негизичи. Ушундай концертти уюштуруп өткөзүш дагы өтө чоң нерсе. Сөзсүз. Ошого ийгилик берсин, омат берсин. Ийгилик болсун, жакшы элге тамашалар өтүмдүү болсун, жакшылыктын өзгөчө образдары бүгүн болот. Андыктан күтүңүздөр. Эми көрөрмандардан бир аз сурап көрөлү. Бүгүн концерттен эмнени күтүп атасыңар деген суроо болуп атат да. Бүгүнкү концерттен эми
күлөбүз деп эле күтүп атабыз аябай. Биринчи катарга отуруп алып сөзүңүз дагы. Биринчи катарда бүгүн чакыруу менен, ошол Бектур байкебиздин чакыруусу менен келип отурабыз. Бuyakta Сариев Нурмухаммед мыкты фотограф. Концерттен өзгөчө көптөн бери дагы ушундай күлкү багытында болгон. Стресстен арылбайбы. Акыркы учурлар жалаң эле кайгы капалар болуп кетти, анан бүгүн кичине күлөлү, маанайыбызды көтөрөлү деп. Күлкү өмүрдүн мүлкү деп атпайбы, анысыкандай. Бүгүнкү күндө бир жарылабыз деген эмоциялар менен отурабыз да. Жарылып, жакшы эс алып кеткиле. Братан, сизге чакырууга рахмат. Рахмат. Кош келипсиздер Бишкекке. Достор, биз эми ар бир көрөрмандан сурап көрөлү, кандай болот, эмнени күтүп атат, анан концерттин жүрүшүндө дагы байкап көрөбүз. Баракелде. Кыргызстандагы эң мыкты фотограф, тойлорго абдан чоң баада чыгат, сүрөт тартканы. Кандай? Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Кудайым сон. Берсе сон, не? Үй тынч. Үй тынч, бала жакка тынч, бардыгы сон. Ойдогур. Атайын заказ менен, атайын чакыруу менен. Бүгүн өзүм өкүл атам бул жакта Актилек. Анан универсалга биз чында поддержка катары келдик. Сонун сүрөттөрдү чыгарайлы деп. Өзүңүздөр көргөндөй эле уже зал толуп атат. Абдан башкача болуп атабыз, толкунданып. Там буюрса бүгүн сонун болот. Өзгөчө атмосфера болот, э? Ооба. Сенен мыкты сүрөттөр, универсалдан мыкты тамашалар, анан бизден мыкты репортаж деп койсуң. Рахмат. Концерттен эмнени күтүп атасыз? Биз ош туугандар күтүп атабыз. Калыбек. Өзгөчөлүк. Күлдүргөндү. Канча жылдан бери көрөрмандык кыласыз командага? Ушул эми команда жаралгандан бери? Жаралгандан бери, түзүлгөндөн бери. Өзүңүз кайсы жактан? Чүйдөн. Чүйдөн, э? Баткенден түгүм. Баткенден, бирок Чүйдө жашайсыз. Ооба. Достор, негизи эле 7 дубандан көрөрмандар бар. Мен биринчи жолу келдим. Биринчи жолу келип атасыз. Эми азыр көрөсүм. Анан кийин баасын берем. Мен биринчи жолу келдим. Көргөнсүз интернет барактарынан? Жок, көрбөп турмун. Бүгүн биринчи жолу. Биринчи жолу келдим, биринчи жолу отуруп көрүп атам. Башталгандан бери эле. Команда түзүлгөндөн бери. Кандай өзгөчөлүк күтүп атасыз? Кайсыл тамашаны күтүп атасыз негизи? Ар бир команданын өзгөчө тамашасы болот, фишкасы болгон тамашасы болот. Ошол команданын тамашасын сүйөт эле. Жана чалдарды эметишет го, ошонысын. Жакшы эс алып кетесиз анда, э? Болот. Канчанчы жолу келдиңиз бул команданын концертине? Биринчи жолу келип атам. Концертке биринчи жолу келдиңиз. Концертке телевизордон көрөм көбүн. Телевизордон көргөнү кызыгам. Ошон үчүн келдим. Мына эми жашым өтүп калып, качан көрүп кайсысына кызыкканымды деле унутуп калдым. Чындыгында балдардын аттарын деле бирок өзүм кызыгам. Негизи кызыгасыз. Кайсыл тамашасын бир өзгөчө эсиңизде калды? Унутуп деле калдым. Чалдарбы айтор? Чалдар көбүнесе сиз. Ооба. Чалдар жакшы аткарат. Биз ошон үчүн атайын кызыккан үчүн келдик. Канча жылдан бери? Мен келбейм, бирок интернеттен калтырбай көрөм дайыма. Бүгүн бияка келип көргөнүм биринчи жол. Жакшы эс алып кеттиңиздер, апалар. Урматтуу достор, көрдүңүздөр, 7 жаштан 70 жашка чейин буюрса универсал командасынын көрөрмандары бар. Буюрса азыр саналуу убакыттан кийин баштайбыз концертти. Биз менен болуңуздар, бизге ийгилик каалап коюңуздар, именно мага ийгилик каалап коюңуздар деп. Добайм. Мен тасырам сага. Жамалың күлүп турганда, экелепсең мага, мен тасырам сага. Жамалың күлүп турганда, күлүп турганда. Достор, негизи команданын бир өзгөчө инсаны, өзгөчө мотору десек болот. Атамбек мырза, команданын диджейи. Негизи музыканттар аз сүйлөйт, бирок ошентсе дагы агаларыбызга бир кабат элек айтып койсун. Кысканысы. Ийгилик каалайм. Баарына. Денсаулыгы. Денсаулыгы чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Айттым го, кысканыбызга. Мен ордунан сүйлөйм. Макстан өзгөчө каалоо элек. Макс ар дайым универсал командасы кайсы жылы, кайсы жерде концерт коюп болсун, ар дайым жанында колдоп жүрөт. Бүгүн дагы буюрса келди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай мана жакшы? Сон. Кандай? Сон. Эмне жүрүш кылып атасыз буякта? Окутасыз? Буякта окутабыз. Ооба. Кайсы жерде? Консерватория, Кыргыз Улуттук консерваториясында. Биринчи курс. Буюрса Макс Кыргыз эстрадасында бир чоң урду бар инсан болот келечекте. Өзүнүн орду чоң деп койсун. Өз негизи көлөмдүү дагы, негизи орду чоң болот.
ошону айтып атабыз. Кеттик анда. Кабыл элек болсун универсал командасына. Ийгилик кылайм. Эң сонун концерт болот деп ойлойм буюрса. Ошол. Макс биз менен болду. Макстын ырдаганын дагы буюрса алдыда көрөсүз. Балдар, концерт аман эсен өткөрүп алалы. Келген элибиз ыраазы болсун. Силерге чыгармачылык ийгилик, үй бүлөңөргө ден соолук, бакыт каалайм ишиңерге. Абдан кубанычтамын, сыймыктанам, көз тийбесин. Дагы алдыда көптөгөн бир гана Кыргызстан деңгээлинде эмес, дүйнөлүк масштабта көптөгөн бир ийгиликтер багындыра берели. Кыргызстаныбыз алдыңкы мамлекеттерден болсун. Konser başladı. Dünya жүзүндөгү бардык мамлекет шаарлардагы мекендештерди айланып, мыкты концерт коюп, маанайын көтөрүп, алдыда көптөгөн ийгиликтерге жетип, көптөгөн долбоорлорду ачкыла биз кубанычта болобуз. Тамашоо лигасы 2008-жылы 1-ноябрда ачылган. Aradan 13 yıl ötüptür. 13 yıl içinde Kırgızistan'ın her bir burçuna, her şehir, rayon, облыс ayınlarından mıhtı talantlar ösüp жемиштүү долбоорго айланды. Biz Kudayga mitmete şükür kılabız. Алардын арасында Ош шаарынан келген универсал курама командасы. Жигиттер, агасын көрүп, мен өзөттүк, силерге кумир туткан силерде көптөгөн жаштарыбыз бар. Кайда жүргөсүңөр үлгү болуңар. Алар силерди көрүп өсөт. Кайда жүргөсүңөр тамашоо лигасынын мыкты жигиттери экендерин унутпагыла. Ийгилик каалайбыз албетте. Биз тамашоо лигасы Арслан экөөбүз менен биргеликте силер менен сыймыктанабыз. İyilik kaalайбыз. Алдыга Кыргызстан. Çok rahmat. Neyle ben söylediğini akıllar koymadım. Burada koydu, özümün kaça olurdu. Kıtaysı pomada olurdu. Şu arabaya gelmişsin, konuda gelip hareket yapısı gelir. Bul. Komanda ustadlar, Hatay, siz için. Biz sizde bir gana ağay, bir gana ustad, bir gana yol görüsötүүчү эмес, biz sizde Kırgızdın patriot, mıhtı, mırzası деп tanıyız. Hoş olsanız atla жүрөсүңөр. Жагымды болуп атат. Универсал командасы инилериме ийгилик, көңүлдөгүдөй болуп атат. Акмар Акчайсар болуп атса, мен жакшы болуштум. Концерт сон уже кызыгына кире баштадык, ошондой. Даярданып турабыз. Аягында сон болот берсе. Болду. Концерт кандай болуп атат? Сон. Жагып атабы? Сон аябай жагып атат. Кабыл эле кайтып. Универсал командасына каалайбыз чыгармачылык ийгилик, ар дайым көрөрмандарын сүйүнүп жүрөрсүн. Мен дагы универсалдын көрөрмандары катарында октойм. Концерт кандай болуп атат? Концерт өтө жогорку деңгээлде, элдин маанайы 5, дагы да ийгилик буюрса. Концерт кандай болуп атат? Концерт сонун күлкүгө бөлөнүп олтурабыз, сон буюрса. Бүгүнкү жумуштарды токтотуп атайын концертке келдик. Ар дайым кылай сон болду. Жеңебизге концерт жагып атабы? Абдан сон. Концерт аябай жакшы болуп атат. Биз каткыр эле олтурабыз. Сон болуп атат. Атмосфера жакшы, аябай сонун. Башталгандан баштап, ошо азыркы убакытка чейин сон
Ийгилик Универсал КВН командасы. Бийиктей бергиле. Урматтуу эркектер, сөз жаңылып қой. Сөзден кетіп қой. Оларға біз сыртын болайын, қария қойып. Ой. Қавасы да. Қавасы қолдар бар. Қаяқтан көрдіңіз. Апасынан білен қақпақ неге қойдың. Шешіміз көріп тұрсың. Анда урматтуу достор, Универсал командасынын Бишкектеги 10-марта концертине келген күйөрмандар, биздин концерт сиздерге жактыбы? Ақсақал қандайсыз? Урматтуу көрөрмандар, буюрса Бишкек шаарындагы концерттин кандай деңгээлде өткөнүн биз сиздерге репортаждын жүрүшүндө чагылдырып бере алдык деп ойлойбуз. Андыктан биздин каналыбыз менен биргеликте болуңуздар дейлик. Мына зал буюрса бошоду. Универсал командасынын алгачкы концерти Бишкек шаарында 100% жогорку деңгээлде болуп өттү десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан биздин каналыбыз менен чогуу болуңуз. Мындан дагы сонун, мындан дагы өзгөчө репортаждарды сиздер үчүн тартуулаганга ар дайым даярбыз. Бектур Жумабаев кызматыңызда болдум. Жана оператор Мелис мырзага чоң ыраазычылык айтабыз. Биз менен болуңуз. Рахмат.